Эсиңиздерде болсо былтыр эле мэрия автобекеттерди көчүрүп жаңыларын курган болчу. Биз азыр Алма-Ата айланма жол көчөсүнүн кесилишиндеги жаңы автобекеттин биринде турабыз. Бул жерде кайрадан реконструкция, себеби айланма жол кеңейтилип жатат. Буга ылайык автобекеттин айланма жол тарабындагы курулушу алынып кыскартылып жатат. Элдерде бир суроо: эмне үчүн транспорт министрлиги менен мэрия бул маселени алдын ала чечип алышкан эмес? Биздин ишмердүүлүк автовокзалдыкы толук кандуу сиз айткандай күз 24-жыл башталды. Биз келгенде өзүңөр азыр билгендей бир эле автовокзал жылган жок бул жактачы. 500 жолдун ошо жээгинде үй жылды. Жана ошондой эле биз жакта 3 чоң заправка жылды да. Бүгүнкү күнү автовокзалдын анчалык каражат кеткен жок ал жаккачы жылдырганы. Бизде жана бокстар эле бар болчу. Склад деп коет. Ошо склад эле 31 метрге кирди. Башка эме каражат кеткен жок да. Биз вокзал имарат турганга эле биз көчүп келдик да. Биз вокзалда жок, биз курган жокпуз. Бизге чейин бияк бажы тармагында колдонулган да. Кактус медиа редакциясы транспорт министрлигинин маалымат кызматына бул суроо менен кайрылды. Анда айланма жолдогу демонтаждоо жана кеңейтүү иштери мэрия менен биргеликте жүрүп жатканын белгилешти. Редакциянын автобекетти мэрия өзү курганбы же ал буга чейин эле жеке менчикте болуп, анан муниципалитетке өттү беле деген суроолоруна жооп бере элек. Редакция мэриядан жооп күтөт.